Айылдарда экономиканы көтөрүүгө шарт түзмөйүн аймактар өнүкпөйт. Көрсөтүүбүздүн бул жолку даярдашында биз ирригация боюнча ири иштерди колго алган Баткен облусунун Кадамжай районундагы көтөрмө айыл өкмөтү, ошондой эле быйыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы алкагында аталган райондун Абсамат Масалиев атындагы айыл аймагындагы учур иштер жаатында кеп салмакчыбыз. Өлкөбүздө кенен кулач жайган аймактарды өнүктүрүү жылдарынын артыкчылыктуу багыттарынын бири 3 этаптан турган ирригация программасын жүзөгө ашыруу. Себеби жетиштүү суга суусуз биздин республикада дыйкандарыбыз көздөгөн түшүмдү ала албайт. Анткени дыйканчылык кылуучу жер аянттарынын 90% суга муктаж. Мына ошол сууну жеткирүүдө Суу чарба департаментине караган жерлердеги суу чарба башкармалары өкмөттүн каржылоосу менен чарба аралык каналдарды оң абалда кармап келгени менен 450дөн ашык айыл өкмөттүн балансасында турган ички чарбалык суга тармактарынын абалы оор акыбалга түшкөн. Дал ошондуктан да ирригация программасынын биринчи этабы өлкө аймагында кызуу башталып, ага 17 долбоор кирсе, 2020 жылга 22 суу чарба объектилеринин долбоорлору даярдалган. Ирригация программасынын алгачкы этабына кирген Баткен облусунун Кадамжай районундагы 12 миңге чукул кал жашаган көтөрмө айыл аймагындагы бүгүнкү иш-аракеттер кандай? Ошол биз турган Кадамжай районундагы көтөрмө айыл өкмөтүнө караштуу Акыя айылында узундугу 14 чакырым келген. Мына өзүңүздөр көргөндөй эң катаал ушу тоонун боору менен кеткен канал башталган. Бул 2018 жылы куруу иштери. Бул 160 миллион сомдук чоң долбоор. Акыркы 2 жылдагы региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жыл багытында айыл өкмөтүбүздө бир топ иш программалар түзүлгөн. Мына ошол иш пландардын эң негизги бирөө болуп, ушул айыл өкмөтүндөгү ички каналдарды реконструкциялоо жана дың жерлерди кайра бөлүштүрүү, фонддордун жерин өздөштүрүү. Каналдын узундугу жалпы 14,5 километр болуп эсептелет. Ошол 14,5 километрдин аралыгында жана айтылып өткөндөй кайра бөлүштүрүү фонддун жана жаңы конуш айылдардын таза суу жана сууга суу менен камсыздоо иш-чаралары аткарылат. Бүгүнкү күндө дагы толук кандуу ушул 60 миллион экинчи транш 30 миллион акча бөлүнүп, экинчи транш толук кандуу иш жүрүү мезгилинде турат. Жаңы конуштарды, жаңы жерлерди, дың жерлерди өздөштүрүү сууга суу боюнча жалпысында 3 кубометр менен суу менен камсыздалабыз. Кудай бурса бул 22 жылы толук кандуу мамлекеттик бюджеттен каржылоо тармагы өз убагында каржыланып турса, ушул президентибиздин 24 жылдардагы таза суу жана сууга суу ирригация программасы дагы бир топ программалар ишке ашуу аракетинде болот деп ойлойбуз. Айыл өкмөт башчысы айткандай, бүгүнкү күнгө канал курулушунун 45-50% жумуштары бүткөрүлүп калган. Ушул тапта суу өтүүчү экинчи туннелди казуу иштери кызган кез. Жаңылы абекке жагына турдук. Азыр эми тазаладыбыз. Абеттен кечке буюрса жетишип калса, саат 7-ге чыгып турабыз. Ошого элге мишат өттүрбөйт. Негизи иштер кандай болуп атат? Жакшы иштерибиз. Обеспечение жакшы. Бул жалпы узундугу канча бул туннелдин? Бул туннелдин жалпы узундугу 80 метр. Общий ар жагында дагы бар, ошону менен 135 метр өзү. Общий өтүшү. 500 метрлик туннелди өткөнбүз, 550 метрлик. Жардырып неме болуп атса, жардыруу жолу менен тутабыз. Айлык майналар кандай? Жакшы элеби? Айлык майна жакшы. Шарт. Эми баштадык бул жагынан, теги жагын бүткөнүбүздө жакшы төлөгөн, жакшы. Жалпы сметалык баасы 160 миллион сомду чапчыган бул жаңы канал толук бүткөрүлсө,
Көтөрмө айыл өкмөтүнүн буга чейин сугат суусу тартыш болуп келген 350 гектар сугат жери жетиштүү суу менен камсыз болуп, кошумча дагы 350 гектар жаңы жер өздөштүрүлүп, элге турак жай курууга, жаңы конуштардын түптөлүшүнө шарт түзөт. Демек, Keskin Taş'tагы жаңы каналдын курулушу менен жүздөгөн көтөрмөлүк кожолуктар жумуш менен камсыз болуп, үй бүлөлүк киришилерин көтөрө алышат. Бул айылдардагы ички, сырткы миграцияны ооздуктоого, аймактардын экономикасын жогорулатууга чоң мүмкүнчүлүк жаратары бышык. Көтөрмө айыл өкмөт аймагындагы сугат суу көйгөй чоң айылдардын бири Тамаша айылы. 2000 гектарга жакын айдоо жери бар. Бул айылдын калкы сугат суунун жетишсиздигинен эчен кыйынчылыктарды тартып келишкен. Kanalımız eskirgi жетип, sular сиңип, коромжук учурап, өтө элге сууду жеткирүү кыйын болгон. Эл эмне кандай эгине кетем негизи? Эл жалпысынан бизде багбанчылык бар, алма, өрүк, анан картошка эгилет, дан эгиндери эгилет, жалпы эгиндер эгилет. Эми айылда мал чарбасы да көбүрөөк басым жасалат. Ошого той даярдайбыз. Суу Кудай кааласа быйыл суу жакшы болот деген үмүттөбүз. Элге график менен мураптарды бекитип беребиз өз расписаниясы менен. Ар бир кожол 2 сааттан суу ичет. Ошону күнү 50 күнгө чыгып кеткен болсо, азыр бир 25-30 күнгө түшөт деген прогноз кезекме ичебиз. Жалпы негизинен сууду коромсуз жеткизүү максатында ушул долбоор ишке ашырылды. Ар кандай ишке демилгечи болуп, долбоор жазып, ага ички тышкы инвесторлорду тартуучу айыл өкмөт башчысы эмеспи? Акыркы жылдары 2018-2019 жылдары ушул президентибиз Сооронбай Шариповичтин региондорду өнүктүрүү жана сенариптештирүү жылы жарлыгынын негизинде биздин бүгүнкү күндөгү көтөрмө айыл өкмөтүнүн менен биргеликте ушу Түштүк Корея мамлекети тарабынан колго алынган долбоордун негизинде ушул Тамаша айылыбыздагы жергиликтүү калкты сууга суу менен камсыздоо багытында долбоор ишке ашып, 2019 жылдын 4-кварталында Южный Корея мамлекетинен койка неправительственный организация тарабынан колго алынган $25,000 акча каражаты колдоого алынып, ал эми айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттен 500,000 акча каражаты салым кошулуп, бүгүнкү күндө жалпы ушул Тамаша айылыбыздагы жергиликтүү калкты сууга суу камсыздоо долбоору ишке ашып, бүгүнкү күндө долбоор толук кандуу эл кызматына өттү десек жаңылышпайбыз. Мына ошо сууңуздар кайсы жерден келет, канча чакырым? Бүгүнкү келип келген долбоордун негизинде аткарылган сууга суудун башаты ушул айылыбыздын эң тоо этегинде булактардын нугуну бириктирип, ошол топтоштуруп, ошол булактын нуктарыны турба багытында уюштурулуп, жасалып, бүгүнкү күндө суу топтолуп жайларын куруп, булактардын башына. Азыркы күндө ушул толук кандуу булактардын башына ушу элдин ичине сууга суу маселеси менен камсыздап долбоор ишке ашып. Бул эми өз нугу менен чыга турган суу? Өзүнүн булак башаттарын бириктирип, өзүнүн эч кандай бир техникалык же электр энергиясыз өзүнүн нугу менен толук кандуу ишке ашылып турат. Айыл өкмөттүн демилгеси Тамаша айылынын тургундарынын алып аракеттери менен өткөн жылы 20 жылдан ашык убакыттан бери чоң көйгөй болуп келген сугат суу маселеси Түштүк Кореянын койка мамлекеттик эмес уюмунун $25,000 көтөрмө айыл өкмөтүнүн өздүк бюджетинен $500,000 миллион сомдук каржылоосу аркылуу чечилип, 3,5 чакырым аралыкка жаңы канал аркылуу суу чыгарылды. Буйруса сууга суусап келген Тамаша айылынын 600 гектар жери бул жылда суу менен камсыз болот. Ал эми керектен чыгып бараткан эски арык каналды оңдоо быйылкы жылы дагы уланмакчы. Быйылкы жылы дагы мына 2016 жылдан бери ушул Швейцария
мамлекети тарабынан жана бүткүл дүйнөлүк фонддор тарабынан 76 миллион сом тамаша айылдагы тамчысы коомдук жамаат коом түзүлүп, мына 4-жылдан бери ушул быйылкы жылы Кудай буйруса, ушу 20-жылдын 2-3 кварталында 76 миллион су ушул каналдарды реконструкциялоо боюнча жалпы суммасы болгон акча долбоор ишке ашуу алдында турат. Бул эми Швейцария каржылайт, э? Швейцария мамлекети тарабынан каржыланат. Жумуштар эмдиги жылы башталып калат. Кудай буйруса, проекттер долбоор тапшырылган, сметалык баасы берилген. Кудай буйруса, ушул быйылкы жылы 20-жылдан 24-жылга чейин ушул чоң долбоорду ишке ашыруу аракетинде жасап жатабыз. Быйылкы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылдын алкагында Кадамжай районунун аймагында кандай иштер аткарылып жаткандыгы менен таанышуу үчүн биз Абсамат Масалиев атындагы айыл өкмөтүнө келдик. Бизди оболу кызыктырган маселе айыл аймагында чакан орто ишканаларды ачуу менен айыл калкын жумуш менен камсыз кылуу эле. Бул өңүттөн алганда өткөн жылы Масалиев атындагы айыл аймагында 3 ишкана ачылган болсо, анын бири бетон стандарты, темир бетон буюмдарын чыгаруучу жеке менчик ишканасы. Мында бүгүнкү күндө 50-ге жакын жумушчу иштеп, туруктуу иш менен камсыз болгон. Айлык майналары да жогору. Ал эми өткөн жылы курулуп пайдаланууга берилген логистикалык борбор бүгүн бир эле Масалиев атындагы айыл өкмөтүнүн багбандарынын эмес, кошуна айыл өкмөттөрдүн бак өстүрүүчүлөрүнө да чоң көмөк болууда. Алар өндүргөн жашылча жемиштер дал ушул заманбап жайда сакталып, уга келгенде сыртка экспорттолот. Банд суу деп аталган цех болсо, тоонун жанга жагымдуу сууларын куюшуп, Кызылкыя, Ош, Баткен шаарларына жеткиришет. Бул да болсо, аймактарды өнүктүрүү жылынын приоритеттүү багыттарынын бири эмеспи? Ал эми санариптештирүү алкагына келсек, айыл өкмөттө калка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу иштери кандай? Айыл өкмөтү боюнча чарбалык китептерибиз бардыгы компьютерге түшүрүлгөн, санариптештирилген. Илгери китептерди барактап отуруп издеп жазып берип аткан болсок, келген адамдарга азыр ушу компьютерди ачышыбыз менен ал жерде ошолор жөнүндөгү бардык маалыматтар бар. Компьютерден чыгарып эле берип атабыз. Андан тышкары мына документтерди каттоо, арыздарды каттоо деген илгери ошо журналдарга каттайт элек. Бирок бүгүнкү күндө Аскит программасынын негизинде 3 жылдан бери ушул негизде иштеп атабыз. Келген арыздарды компьютерге каттайбыз Аскит программасынын негизинде. Ошондой эле баягы келген кабарлардын бардыгындагы ушул Аскит программасы менен аркылуу каттап, жоопторуну ошондой беребиз. Элдерге дагы оңой болуп калды, өзүбүзгө дагы ушул багытта иш жүргүзүп атабыз. Ошондой эле азыр бардык адистер компьютерде иштейт. Ошо маалыматтарды дагы мурдакыдай кагаз көтөрүп, эки жака чуркабай, ушу компьютер аркылуу убакыт дагы үнөмдөлөт экен. Ошондой эле иштин дагы сапаты жакшырат. Компьютер аркылуу иш жүргүзүп атабыз. Ал эми мына төлөм каражаттарын кандай кылып атасыздар? Төлөм каражаттары илгери квитанция жазып, убараланып, ошо баягындай болот эле. Азыр ошол терминалдар коюлган, кандай гана төлөмдөр болбосун, ошол элдер өздөрү келип, баягы терминалдар аркылуу төлөмдөрүн жүргүзөт. Квитанциялар колдорунда базага сразу түшөт. Бул дагы эң бир оңойлуу варианттарга өтүп калдык. Мурда пүлгөнгө алып төкчү эле да? Мурда пүлгөнгө барып төкчү эле, анан өзүбүздө дагы ала турган болсо, ошо баягы квитанция жазып, баягы убарланчу эле да. Азыр ошо оңой жолу ушу терминалга убагында төгүп. Ал эми күбөлүк, паспорт, ошонун заказ, буларды кандай кыласыздар? Булар мына 2019 жылдан баштап баягы райондук деңгээлде болуп атат. Азыр ошол азырынча ошол жака барып атат, бирок ошо делегирование деген ыйгарым укукту өткөрүп беребиз деген, бирок толук ишке аша элек да. Балдарды колдоо жылында өзгөчө айыл аймагында миграцияда жүргөн үй бүлөлөрдүн айылдарда калган балдары боюнча айыл өкмөттө кандай иштер жасалып жатты экен деген суроо туулбай койбойт. Абсамат Масалиев айыл өкмөтүнүн аймагында ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын саны 531, кожолуктун саны 178. Андан сырткары жарым жетим балдардын саны 94.
жакыр үй бүлөлөрдүн саны 606, үй бүлө ал эми толук жетимдердин саны 7. Ал эми Россияда жүргөн, миграцияда жүргөн балдар боюнча бизде идеен жашы жетелек өспүрүмдөр инспекциясы, айыл башчылар, мектептеги соцпедагогдор менен биргеликте иш алып баратабыз. Ошол Россияга кеткен ата-энелерди жок балдардын үйүнө барып, кимдин карамагында кантип тарбияланып жатат, аларга кандай мамиле жасалып атат, андан сырткары зордук зомбулукка кабылган жокпу деген максатта ушулдай иштер алып барылып жатат. Негизинен бул бардыгы базага киргизилген, базага бизде мындай эме болуп, министрлик тарабынан мындай эме кылып туруп, бүгүнкү күндө электрондук варианттары Кадамжай райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгына берилип, ушинтип базаларды эме кылып даярдап койгон. 500дөн ашык ушул мигранттардын балдары бар экен. Мына ушулардын азыркы акыбалы кандай? Ушуларда мисалы үчүн кандай бир тартип бузуулар же бир башка мына силер көзөмөлдү такай иштеп атасыңарбы? Ооба, улар боюнча дагы карап чыкканыбызда бул мисалы үчүн биринчи ата-энесинин мээримине зар балдар эме болот экен. 1000 акча келсе дагы эме болсо дагы бар ата-энесинин кароосунда. Ата-энесин де карай албайт, мисалы үчүн караган апасы энесине чоң энелерин таштап болгонсо, ал мисалы үчүн убагында кийимини таза жууп бере албашы мүмкүн, бере албай жаткандар бар экен. Анан тамагын дагы эме кылып койгондар болушу бар эми, бирок эми бул көп санды эмес, бирден, экиден ушундайлар бар да. Андан сырткары ошол өзүнүн ата-энесинен даже жакшы карап аткан үй бүлөлөрдө дагы жолуктуруп атабыз. Мисалы үчүн Алыскы айылдардын балдарына шарт түзүү боюнча өткөн жылы Кожо айылында Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектебинин филиалы жаңыдан курулуп ачылды. Бул Кожо айылында мурда мектеп болгон эмес, негизги мектеп бул мектептен алыс болгондугуна байланыштуу элдердин, ата-энелердин көмөгү менен клубда мектеп кылып, 2 смен болуп окуп жүрдүк. Региондорду өнүктүрүү жылына байланыштуу ушул мектеп планга кирип, азыркы күндө жаңы мектеп салынып, 2019 жылдын сентябрынан баштап окуу мектептин ачылышы болуп кирип отурабыз. Бул мектептин бүтүшүнө Сайыт Байыми тарабынан колдоо болуп, жана ошондой эле элдер тарабынан 3 миллион сомдук жардам берилди, айыл өкмөтү тарабынан 804 000 сомдук жардам берилди. Ал эми ушул мектептин өзүнүн бүтүшү 20 миллионго татала барды. Азыркы күндө биз жаңы мектепте окуп жатабыз. Бул мектеп өзү 125 орунду болуп курулган. Азыркы күндө 137 окуучу окуп жатат. Жыйынтып айтканда, Бак чарбалоо Кадамжай районунда өлкө президенти жарыялаган аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санаатташуу жана балдарды колдоо жылында чоң иштери башталган.